Белгилүү Букингем сарайынын ичи кандай болду экен деп ойлогондор көп болсо керек. Сарайдын ичине саналуу гана адамдар кирүүгө мүмкүнчүлүк алган. Бирок Google компаниясы королеванын бир нече бөлмөсүн 3 ченемдүү виртуалдык экскурсия кылууну сунуштады. Смартфондогу атайын программа аркылуу королева жашаган жайды көрсө болот. Азыркы учурда бул мүмкүнчүлүк мектеп окуучуларына гана берилген. BBC Click командасы Америкада мурда болуп көрбөгөн жаңы транспорттун түрүн тартып алууга мүмкүнчүлүк алды. Бул Hyperloop транспорты жүргүнчүлөрдү жердин үстүндө жайгашкан түтүкчөлөрдүн ичинде өтө тез ылдамдыкта жеткире алат. Алар алгачкы сыноосун Невада чөлүндө өткөрмөкчү. Мичиган технологиялык университетинин окумуштуулары өзүлөрүнүн алгачкы кармагыч дрон аттуу жабдыгын көрсөтүштү. Бул дрондор өзүн өзү башкара алат же кааласаңыз жерде туруп буйрук берсеңиз болот. Алар келечекте мыйзамды бузган дрондорду тор менен кармап калмакчы.